басып баратсаң, унада бараткан болсоң, bir жаш кыз менен баланын кучакташып отурганын, турганын, ошол жерде элдин көзүнчө жыташып жатканын көрөсүз. Чындыгында бул мисал эмнеге окшош? Элдин ортосуна чыгып, элдин арасында, элдин баскан жеринен дара тушаткандан да уяттуураак бул. Элестетип көрүңүз, бирөө ауратын ачып, элдин ортосунда дара тушап жаткан болсо кандай уят болот? Кандай маданиятсыздык, кандай жийиркеничтүү болот? Ошондой эле элдин арасында, парктарда, кээде карасаң светофордун жанында элдин бардыгы машина турган болот. Ошол жерде кыз менен жигит өзүнүн маданияттуулугун көрсөтүп, чыпташып, жытташып турган болот. Ар бир нерсенин орду бар. Сиздин ата-энеңиз, ошол жаш жигиттин атасы, апасы бирге болгондо элдин арасына чыгып бирге болобу же үйдүн төрүндө эч кимге көрсөтпөй бирге болобу? Ар бир нерсенин орду бар да. Ал нерсени элдин арасында кылса дагы, башка жерде болсо дагы, бирөөнүн кызы менен башка жат эркек менен бирге отуруп жытташкандык күнөөкөр, шариятка дагы, маданиятка дагы эч нерсеге туура келбейт өзү негизи. Бирок ошондой болсо дагы өлгөндүн үстүнө gömгөн кылып, жат бирөө менен отургандыгы аз келгенсип, элдин арасына чыгып, эл жүрө турган жерге жаштардын, ата-энелердин, карылардын, мугалимдердин астына чыгып, жытташып, кучакташып тургандыгы эң адепсиздик, уятсыздык, маданиятсыздык болуп эсептелет. Күнөө кылсак дагы күнөөбүздү жашырып кылайлык. Элге шерменде болбостон, ошол жерден мугалимиңиз, ата-энеңиз өтүп бара жаткандыр. Мен азыр айткандай эле, кече күнү эле светофордун жанынан машина менен өтүп бара жатсак, элдин ортосунда ошол жерде туруп, жытташып, кучакташып турушат. Кандай адепсиздик, кандай маданиятсыздык, кандай жийиркеничтүү. Элдин ортосунда чыгып дарат бузгандай жийиркеничтүү болуп көрүнөт. Ошондуктан жаштарга айтарым, уятыбызды, маданиятыбызды, адебибизди сактайлык.